Борбордук Азия Европа биримдиги биринчи экономикалык форуму үстүбүздөгү жылдын 5-ноябрында Борбор калаада өтөт. Иш-чарага Борбор Азия өлкөлөрүнүн премьер-министрлери, тышкы иштер министрлери жана Европа комиссиясынын вице-президенти Валдис Домбровский катышат. Форумдун алкагында 3 маселе талкууланат. Биз форумдун алкагында 3 жалпы чоң маселени талкуулаганга даярдап атабыз. Эң биринчи бул жашыл экономиканын жылдыруу. Жашыл экономика бул Кыргызстан үчүн аябай керектүү, аябай маанилүү тармак болгондуктан кийин биз именно ушул форумдун, экономический форумдун негизги максаты биздин жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн, кудуреттерин жылдыруу боюнча киргизип атабыз. Кудай буйрса ишибиз ийгиликтүү болсо биз азыр пландаштыруудабыз. Жаңы Европадан жаңы инвестициялар жана жаңы инновациялар келет деп биз терең ишенип атабыз. Анткени именно ушул жашыл экономика боюнча биздин европалык партнерлорубуз бир топ алдыда да. Аталган иш-чаранын алкагында бизнес форуму да өтүп, Европадагы алдыңкы ишкерлердин өкүлдөрү келет. Белгилей кетсек, Европа биримдигинин бардык структуралары аталган саамалыкка катышышат. Коронавирустан улам иш-чара ийкемдүү форматта өтөт. Пандемияга байланыштуу Европадан бардык катышуучулар келе албайт. Форумда жашыл экономикадан тышкары санариптештирүү жана бизнес чөйрөнү жакшыртуу темасы каралат. Иш-чаранын концепциясы өнүгүп, жакшыртылып, алдыда кеңири форматта өткөрүүгө ниеттенип жатабыз. Бишкекте уюштурулуп жаткан экономикалык форум Борбор Азиялык масштабта алгачкы жолу өткөрүлөт. До этого у нас были площадки, на которых мы встречались. Буга чейин дагы саясат, экономика жана адам укугу боюнча форумдар өтүп келген. Бирок экономикага басым жасаган платформа биринчи жолу болууда. 2019 жылдан бери даярдык иштери жүрүп, быйыл өтүп жатат. Принять участие вот в таком формате. Кошумчаласак, мындан кийин форум жыл сайын же 2 жылда бир жолу премьер-министрлердин чечими менен Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бир шаарында өтүп турат. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадзелов, СТВ.